Саламатсыңарбы? Экинчи сабагыбыздын темасы программалык камсыздоонун дизайнынын негиздери. Дизайнды кайсыл негиздерге көңүл бөлөбүз, эмне менен иштейбиз, кайсыл түшүнүктөр бар, ошолорго бир аз кененирээк токтолгонго аракет кылалык. Анда биринчи эң эле дизайндын деңгээли менен баштайлык. Дизайндын албетте ар дайым башка иштерде, башка тармактарда да болгондой эле программалык камсыздоодо биз жасай турган дизайндын деңгээли, иштин көлөмүнө карата иштин деңгээли да болот. Ошол программалык камсыздоодо 3 негизги дизайндын деңгээлине, көлөмүнө жараша 3 негизги бөлүккө бөлсөк болот. Ошондо архитектуралык дизайн, баштапкы дизайн, анан деталдаштырылган дизайн дейбиз. Архитектуралык дизайн көбүн эсе концепциялык дизайн болуп саналат. Концепциялык дизайн дегенибиз эми буйртмачы менен бул программалык аппаратты иштеп чыгара турчу эки топтун ортосунда негизи эмне болот деген жаатта бир долбоор бир вариант. Ошондо системанын жалпы структурасын жана системанын ичиндеги ошо концептуалдык бүтүндүгүн, эмне менен кайсыл максатта иштейт, анан жалпысынан ошондо мисалы веб-сервер колдонобуз, же болбосо муну локалдык компьютерде иштетебиз, веб-серверден мисалы кийин ушул интерфейске келет, интерфейстен муну аткарат деген мындай жалпы бир түшүнүк деңгээлинде ортого чыгарыла турган бул көбүнчө архитектуралык дизайн. Негизи иш процессинде көбүн эсе муну кардарлар менен ошол программалык камсыздоону ишке ашыра турчу команданын ортосунда эң алгачкы чогулушта кадимки эле доскага чийилип, бир жалпы эки тарап тең бири менен макул боло турчу бир чекитке алып келүү максатында ушул дизайн жүргүзүлөт. Андан кийин ушул дизайнды буйртмачы тарап менен чогуу биргеликте ушул программалык камсыздоону иштеп чыгара турчу программисттер анан баштапкы дизайнын айландырат. Баштапкы дизайнда болсо бул архитектуралык дизайндын бир аз дагы тереңирээк варианты. Анын ичинде баштапкы дизайнда эми модулдарды жана ошол модулдардын ортосунда байланыштарды чагылдыра турчу бир дизайн ортого чыгарылат. Эми акыркы мезгилдердеги программалык камсыздоолорду эске ала турган болсок, көбүн эсе биз эми китепканаларды колдонуп баштадык. Акыркы мезгилдерде даяр модулдарды колдонобуз. Андыктан ушул даяр модулдардын ортосунда кайсыл модуль менен кандай байланышат жана ортолорунда кайсыл түрдөн маалымат алынат, берилет, ушул процесстерди баштапкы дизайнда камтыганга аракет кылабыз. Үчүнчү дизайндын деңгээли болсо бул эми деталдаштырылган дизайн. Мисалы курулуш тармагынан өрнөк бердик эле. Курулуш тармагында кийин мисалы деталдаштырылган дизайнда мисалы колдонуло турчу материалдардын, кирпичтин түрү, ошо полго салына турчу кафелдин мисалы түрү же болбосо дизайны, келбети, түсү, терезелердин пластик болобу же алюминден жасалабы же жыгач терезе болобу сымал детальдар жазылгандай эле ушу деталдаштырылган дизайнда программалык камсыздоодо мында эми ошондо кайсыл тил колдонулат, кайсыл маалымат базасы тили колдонулат, анан ушу модулдардын ичиндеги маалымат структурасы кандай болот, маалыматтар ошол модулдун ичинен жана модулдан тышкары эки модулдун ортосунда кандай түрдөн кетет, кайсыл учурда кетет, кайсыл учурда кетпейт деген түшүнүктөрдө алгоритмдер баардыгы сүрөттөлөт дагы ушул деталдаштырылган дизайндын негизинде анан программалоо иштери жүргүзүлөт. Андыктан кайра башынан кайталай кетелик, буйртмачы келет дагы, мисалы сиздерге ушундай бир программа жасайт элем, менин негизги максатым ушул маселелерди чечүү, ушул кардарлар менен ушундай байланыш түзүү, мисалы мобилдик
колдонма аркылуу мага мондай буйртмаларын бере алышсын деген мисалы буйртма менен сизге бир кардар келген болсо, сиз программалык аппаратта албетте адегенде бул буйртмачы менен бир архитектуралык дизайн чыйесиздер. Андан кийин баштапкы дизайнды да чыйесиздер. Бул баштапкы дизайн көбүнчө ушу программисттерге, архитектуралык дизайн көбүнчө кардардын башында же болбосо бир кыялында, оюнда өзүнүн каалаган мүнөздөмөсүндөгү программасын көрө билүүсү, сүрөттөп билүүсү үчүн көбүнчө архитектуралык дизайн колдонулат. Баштапкы дизайн менен деталдаштырылган дизайн бул эми көбүнчө программисттерге программалоо ишин белгилүү бир тартип менен жүргүзүш үчүн. Эсиңиздерде болсо бир алдыңкы сабакта 6 негизги максатка көңүл бөлдүк элек, ошондой ыраттуулук, толуктуулук, ийкемдүүлүк сыяктуу. Ушул максаттар ишке ашырылыш үчүн ушул дизайнды аткарабыз. Анан деталдаштырылган дизайн болсо бизге толугу менен ушул программалык аппаратты иштеп чыгууда бизге ушул шарттарды түзүп берет десек дагы болот. Анда бир аз өрнөктөрүнө токтололук. Мисалы архитектуралык дизайнда көбүн эсе сиздер көргөндөй көп комплекстүү, татаал болбойт дизайнда. Эмне бар, кандай негизде иштейт, ошолор гана сүрөттөлөт дагы. Көбүн эсе мисалы архитектуралык дизайнда ошол кайсыл жабдыктарга башынан эмне жабдыктар алыныш керек экен, бири-бири менен программалык аппараттар негизи эле кайсыл принципте иштейт экен. Бул жакта мисалы веб архитектурасында иштей турган бир программалык аппараттын архитектуралык дизайнын көрүп атабыз. Мына компьютерибиз болот, компьютерди бир колдонмочубуз болот, колдонмого чыгара турчу программалык аппаратты келбетин дизайнда HTML, CSS, JavaScript колдонобуз дептирбиз. Веб-сервер аркылуу бир маалымат алынат, жана берилет HTTP аркылуу, HTTP протоколу аркылуу. Анан бул веб-серверде маалыматтар иштетилип жатканда маалыматты биз мисалы SQL колдонот экенбиз. SQL-га жаздырабыз, маалымат базасы менен ошондой бир байланыш ичинде болот. Андан кийин ал байланыш кайра веб-серверге берет, веб-сервер колдонуучуга маалыматты кайра кайтарып берет деген бир жалпы түшүнүк менен чийилген бир архитектуралык дизайндын өрнөгү десек болот. Эми баштапкы дизайндын бир оңой варианты, албетте баштапкы дизайн бир аз оорураак да болушу мүмкүн. Бирок бул жакта сиздер көргөндөй деталдаштырылган бир аз, деталдаштырылганга чейинки ошо баштапкы дизайны бул жакта процесстер, модулдар бири-биринен бөлүнгөн. Ошондо колдонуучуларда жалгыз гана компьютер эмес, веб, кечиресиздер, мобилдик телефон аркылуу дагы бул колдонмону, биздин программалык камсыздоону колдонот экени ортого чыгарылыптыр. Бул дагы сөзсүз түрдө бир кийин иш планыбызга кире турчу, же болбосо программалык аппаратты иштеп чыкканда өзүбүзгө бир команда белгилейбиз да, иштин көлөмүн эсептейбиз, 2 бала керек экен, 3 бала керек экен, жок бул жакта дагы бул иштерди аткара турчу командага кишилер, адамдык ресурстар керек экен дегенде, ошол адамдык ресурстарды эсептөөдө, негизи эле иштин бюджетин дагы эсептөөдө көбүн эсе ушул баштапкы дизайн маанилүү. Анткени ушу буйртмачыга сиздер мисалы келет, сиздерге бир кандайдыр бир өзүнүн максатын айтат да буйртмачы, мен мисалы ушул программаны жасагым келет. Ошол программаны жасагым келет дегенде сиз ага бир баа чыгарып беришиңиз керек. Ал бааны чыгарганда ушул баштапкы дизайн маанилүү. Анткени бааны чыгарып атканда ушул баштапкы дизайндын негизинде сиз канча киши иштетесиз, канча мөөнөт, канча убакыттын ичинде ушул кишилер иштейт дегендин натыйжасында анан сиздерге ушул программалык аппараттын кандайдыр бир өздүк наркы ортого чыгат дагы, анан үстүнө сиз өзүңүздүн кирешеңизди кошуп туруп, пайдаңызды кошуп туруп, анан бир баа айтасыз буйртмачыга. Ошондо бул баштапкы дизайн маанилүү. Бул жакта сиздер көргөндөй программалык аппарат жалгыз гана өзүнүн ичинде маалымат иштетпейт экен. Бул программалык аппарат бул
өзүнүн тышкары башка веб сервистер менен, үчүнчү тараптагы веб сервистер менен дагы маалымат алат берет экен. Ушулар дагы сүрөттөлгөн, ошо бизнес логикасы сүрөттөлгөн, маалымат кайсыл жакта сакталат сүрөттөлгөн, маалыматтын резервдик копиясы, бэкап дейбиз, резервдик копиясы алынабы, алынбайбы, алына турган болсо, мисалы канчалык мөөнөттө, кайсыл периодтар менен алынып турат, ошол сымал бул жакта толугу менен сүрөттөлгөнгө аракет кылынган. Бул эми баштапкы дизайндын бир өрнөгү. Эми келиңиздер баштапкы дизайндан кийинки тереңирээк деңгээл кайсыл эле, деталдаштырылган дизайн. Бул эми сиздер бир алдыңкы көргөн, мисалы ар бир модуль, кечиресиздер, муну мындай кылалык, жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн деп көрсөтөйүн дедим. Бул маркерди алалы. Мисалы ошол эле, мисалы Amazon ECS, мисалы ушул модуль бул жакта жөн эле бир объект менен же болбосо бир иконка менен көрсөтүлгөн, бирок жалпы эми мына программалоо жаатында программисттер бул жакта Amazon ECS колдонот экенмин деген түшүнүктүү берет. Бирок кийинчерээк деталдаштырылган дизайнга өткөндө ушул модуль мисалы кадимкидей ар бирөө ушундай деталдаштырылган, ичинде эмне бар, эмне маалымат камтылат, жана ал кайсыл модуль менен кандайча маалымат алынат, берет. Бул жакта сиздер көргөндөй маалыматтын бир тараптуу өтүшү мүмкүн, же болбосо маалымат эки тараптуу. Ушул символдорго дагы буюрса кийинки сабактарда толугу менен токтолобуз. Ар бир символдун албетте бул жакта мааниси бар. Мааниси болгонун себеби мындай: эми дизайн иштеринде көбүнөсү сиз буйртмачы менен бир дизайн иштерин жүргүзөсүз, бирок эл аралык деңгээлде иш аткарам десеңиздер, сиз аткара турчу дизайн башка программалоо компаниялары тарабынан да түшүнө турчу. Алар дагы бул сиздин дизайнды алганда бул жакта буну камтыптыр, бул маалыматтардын түрүн камтыптыр, бул модуль менен ушундай алакада иштейт экен деп көрүш үчүн белгилүү бир стандарттар иштелип чыккан. Ушул стандарттарга дагы кийинчерээк токтолобуз. Ал стандарттар стандарттар дегеним бирдиктүү бир тил. Ошол эле мисалы ушул эле стрелка, мисалы Англияда дагы ошол эле мааниге ээ, Индияда дагы ошол эле мааниге ээ, Кыргызстанда дагы, Америкада дагы. Андыктан сиздер дагы эртең компания ачып, компанияңыз чоңоюп, кийинчерээк эл аралык деңгээлде, мисалы ошол эле АКШдан, Америкадан, Англиядан буйртма ала турган болсоңуздар, ушундай деталдаштырылган дизайн келгенде сиздер дагы ичинде эмне менен кандай алакада иштейт экен түшүнүш үчүн алар дагы бир стандарт тил колдонушат. Ошол стандартташтырылган тилди дагы UML деген тил бар. Ошол UML тилине дагы өзүнчө сабагыбыз бар, токтолобуз. Бул жакта негизги айтайын деген максатым, деталдаштырылган дизайндын ичинде сиздер көргөндөй ар бир модулдун ичинде эмне маалымат камтылган, бул маалымат кийин кайсыл модульга кандайча өткөрүлүп берилет деген таризде түрдө маалымат камтылат дагы. Буну албетте деталдаштырылган дизайнды иштеп чыгуу кыйла убакыт алат. Мунун атайын профессионалдуу бул ишти аткарган кызматкерлер бар. Ошолордун көбүнчө муну бизнес аналитиги же болбосо системалык аналитик деп да акыркы мезгилде атап кетебиз. Системалык аналитиктер жүргүзөт. Бул эми программистке эгерде программалоо ишинде жүргүзө тургандан алдын мына сен жасай турган программа ушул функцияларды аткарыш керек деген түрдө маалыматтын визуалдаштырылган түрү. Бир алдыңкы маалымат илимине арналган сабагыбызда дагы маалыматтарды визуалдаштыруу жаатында бир түшүндүрмөлөр бердик элек. Эгерде убактыңыздар болсо ошону да көрүп коюңуздар. Маалыматты визуалдаштыруу ошо өзгөчө программалык камсыздоолордун дизайнында дагы кенен колдонулуп келет. Эми деталдаштырылган дизайнга дагы токтолдук. Мындан кийин өзгөчө
биз ушул дизайнды аткарып жатып эки стратегия колдонсок болот. Башка сиздер дагы албетте өзүңүзгө таандык бир стратегиянын негизинде иш аткарсаңыздар болот. Бирок көбүнчө азыркыга чейин ушу дизайн иштерин аткарып келген илимпоздор, адистер эки стратегияны колдонгонун сунушташат, же болбосо өздөрүнүн тажрыйбасынын негизинде ушу эки стратегияны ортого чыгарышты десек да болот. Бул өйдөдөн төмөндү карай, башкача айтканда негизги түшүнүктөрдөн деталдаштырылган түшүнүктөрдү карай top down approach дейбиз, ушу дизайнды ортого чыгаруу стратегиясы. Кийинки стратегия болсо бул тескерисинче ошо детальдардан өйдөнү карай, ошо төмөндөн өйдөнү карай bottom up approach деген таризде дизайн жүргүзүшөт. Муну эми сүрөттөлгөн бөлүмүнө өтөлүп, көбүн эсе бизде мындай маселе болот. Бизде ошо өйдөдөн төмөндү карай да негизги концепциядан биздин аткара турчу программалык продукттун негизги максаты бар. Ушул максатты ишке ашыра турчу модульдар бар дедик. Анан ушул модульдардын ортосундагы байланыштар жана модульдардын ичиндеги маалымат структурасы, data structure, ошолордун баардыгын сүрөттөп чыгуу көбүн эсе ошо биринчи концепциясын ортого чыгарабыз. Ушул концепциясынын ичиндеги модульдарды жазып чыгабыз. Анан модульдардын ичиндеги data structure'ларды ошондо өйдөдөн ылдый бир концепциянын негизинде, өйдөдөн ылдый багыттын негизинде дейлик, иштерди жүргүзөбүз. Мунун дагы албетте өзүнө таандык артыкчылыктары, кемчиликтери дагы бар. Бирок жалпысынан ушул программалык камсыздоонун коопсуздугун дагы дизайнын ортого чыгарып атканда ушул негизги эки ыкманы, эки стратегияны колдонсоңуздар болот. Экинчи стратегия болсо тескерисинче иштин чоо жайы ошо data structure, ошо деталдаштырылган модульдарды адегенде жазып алып, анан ушул модульдардын ортосунда байланыштарды сүрөттөп, анан классификациялап, башкача айтканда, анан ошонун негизинде бир жалпы бир концепцияга чыгабыз да. Ошондо башында модульдарыбыздын ичиндеги камтылган маалыматтардын структураларын сүрөттөйбүз. Анан ошол структуралардын негизинде аткарыла турган иштердин негизинде модулдардын бири-бири менен болгон алакаларын ортого жазып чыгарабыз. Анан модулдар менен бири-бири менен болгон алакалар ортого чыккандан кийин жалпы концепциясы, программалык аппаратыбыздын жалпы концепциясы да ортого чыгат. Бул эми көбүн эсе төмөндөн өйдөнү карай bottom up approach деген ыкма менен ишке ашырылган бир процесс. Анан көбүн эсе дагы көбүнчө ушул модулдардын туташуусу жаатында колдонуп келген терминология бар. Муну дагы айта кетелик. Модул coupling же болбосо жупташуусу десек да болот. Модулдар бири-бири менен кээде туташсыз негизде байланыш түзүшү мүмкүн. No dependencies дейбиз. Ошондо байланышсыз, туташсыз, жартылай туташтын негизинде көп маалымат алышы бериши болбошу мүмкүн. Бир тараптуу эле маалымат алышы бериши мүмкүн. Бирок жыш туташ дагы болушу мүмкүн модулдардын арасында. Бул туташтардын көлөмү дагы маанилүү, башынан белгилеп кетиш керек. Анткени кийин ушул модулдардын ортосундагы туташтар сиздерге кийин ушул программалык камсыздооңуз кандай программалык аппараттын үстүндө, же болбосо кандай күчтөгү, кубаттагы процессор, кандай күчтөгү, кубаттагы RAM, оперативдик эс тутум, оперативная память, канчалык диск көлөмү, ушулсунал пландоо, иштериңизди пландоодо ушул туташтардын көлөмү маанилүү. Анткени ар бир туташтын жыштыгы албетте көбүрөөк ресурсту талап кылат. Ушул көбүрөөк ресурсту ушул жаатта пландоо үчүн туташтарды дагы алдын ала дизайндын ичинде белгилеп кетиш маанилүү.
Ушуну менен программалык камсыздоонун дизайнынын негиздерине арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.